Чоң ата, эмне болду? Неге настроениеңиз жок? Кошуна $500 карыз алганда ошону бербей атпайбы? Ошону кантип аларды билбей миым катып атат да. А сизде алганым үчүн деген расписка кагазы барбы? Каяктагы расписка? Расписка жок эле, жөн эле алган. Ошо доказательство жок болуп атпайбы? Чоң ата, сиз сотко арыз жазышыңыз керек. Не деп жазам? Не деп жазам? Менин кошунам менден $1,5 алган деп жазыңыз. Койчу. Мен $500 бергем да. Анан $1,5 алды деп жазсам, ал кайра жазат да. Мен $500 алгам деп. Ооба да, сиз $500 алсаңыз болду да.